Илева. Илева, иласаң урам. Илева. Мына, чук. 5 жаштагы секелек кызды атасы чыбык менен сабап видеого тартып аялына жөнөткөн. Видео тасма социалдык тармактарга тарап кызуу талкууга жем таштады. Анда көрүнүп тургандай кызын ачуу тилдеп бутак менен ургулаган. Бул окуядан соң кыздын апасы жолдошуна чара көрүүнү өтүнүп милицияга кайрылды. Былжырауга дейм. Тез кыймылда. Ки памперсиңе. Не былжырайсың? Жубайлардын ортосунда 3 бала болгон. Ал арызында күйөөсү себепсиз уруп үйүнөн бир кызы менен кууп чыкканын жазган. Үйдө уулу жана кызы жолдошу менен калган. Мындан улам аялын коркутуп үйгө кайтаруу максатында 5 жаштагы кызын сабап видеого тартып жөнөткөн. Окуяны милиция 27 ноябрда териштирүүгө алып баштаган. Учурда өз кызын сабаган делип 41 жаштагы ата Нокен райондук ички иштер бөлүмүнө камакка алынды. Жолдошу аны эч себепсиз уруп үйдөн кууп чыккан. Ошол мезгилде жолдошунун жанында калган 2019-жылы туулган Дыйма аттуу кызын сабап видеого тартып ага жибергендигин билдирген. Аталган факты 2024-жылдын 27 ноябрь күнү Майлуу Суу шаардык ички иштер бөлүмүнүн тарабынан маалыматтарды электрондук каттоо журналына каттоого алынып, караштуулугу боюнча Нокен райондук ички иштер бөлүмүнө жиберилген. Учурда секелек кыз апасынын колунда экени белгилүү болду. Абалы туруктуу деп бааланууда. Окуя боюнча келинге жана балдарына соттук медициналык, соттук психиатриялык экспертизалар дайындалып, Майлуу Суу шаардык эмгек жана социалдык өнүгүү бөлүмүнүн көзөмөлүнө алынган. Бүгүн докторго кетишти. Эртең бүгүн кечине келсе, эртең муга үйүнө дагы биздин кызматкер уже биз сүйлөшүп койдук. ГСВны медсестра, патронажный соцпедагог, барды комиссион үйүнө барабыз дагы сүйлөшөбүз. Какие планы, кандай депчи. Бирок азыркы күндө атасы Нокен райондук ГОВД уже камап коюптур. Акыркы учурда бул сыяктуу жаш балдарга карата зомбулук фактылары арбууда. Буга чейин да Алай районунда 4 жаштагы уулун сабап видеого тарткан атанын окуясы коомчулукка тараган. Ал мындай аракетке жубайы менен пикир келишпестиктен улам барганын билдирген. Мындан улам бала тарбиялоодо ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүү башкы көйгөйгө айланды дешет. Ата-эне бири-бирине болгон ызасын баладан чыгарып атышат да. Балада не күнөө? Ошону дүйнөгө өздөрү алып келишкен го, мына ошону ойлонбой атышат. Ошо үй бүлөнү багуу кимдин милдети? Эркектин милдети го. Өзүнүн милдетин аткара албай, анан эне байкуш таладап жүрсө, анан ошо менен урушуп кетип, анан кийин кичинекей баласын сабаса, бул эркектик эмес болуп калат. Буга окшогон көрүнүштөр буга чейин деле болгон. Баягы анда аял киши сабаган болчу. Эми аялды биз жоопко тартылган, башка болгон. Анан бул жерде биздин эң мындай кандай десем, аялуу балдарыбыздын маселесин чындыгында карашыбыз керек болду. Буга чейин Сузак району Октябрь айылындагы Кенжетай бакчасынын кызматкери балдарды сабап жаткан видеосу дагы тараган. Анда бакчанын кенже тоонда тамак жебей ыйлап жаткан балага аял кол көтөрүп, жаакка чапканын көрүүгө болот. Бул боюнча башкы прокуратурада кылмыш ишин козгоду. Кыргызстанда жалпы 2023-жылы балдарга каршы 1832 кылмыш жасалган. Алмагүлерке Байгызы, Мирбек Конобаев, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.